Саламаттыгы чың коом, бакуат өлкө. Улуттар биримдиги номер 8. Өспүрүм болгарка менен мойнун кесип каза болду. Бишкек шаарында 14 жаштагы өспүрүм электр тогу менен иштеген болгаркадан жаракат алып каза болду. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгы жергиликтүү басылмаларга билдирди. Маалыматта 6 апрель күнү 13:45 чамасында 102-ге чакырык түшкөн. Ак Ордодо жаңы конушунун үйлөрүнүн биринде өспүрүм болгарка менен мойнун кесип алган. Алган жаратынан улам окуя болгон жерде каза тапкан. Бул окуя боюнча териштирүү иштери башталып, сөөгкө медициналык текшерүү өткөрүлүүдө. Ошко 13 жаштагы кызын уурдап качкан жаран кармалды. Бишкек шаарында өз кызын уурдоого шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу милициянын патрулдук кызматы билдирди. Алардын билдирүүсүндө кечээ күнү 21:20 чамасында чакырык түшүп, Чыгыш 5-Кичи районунда 13 жаштагы кызды уурдап кеткени тууралуу кыздын энеси арыз жазган. Көп өтпөй милициянын патрулдук кызматкерлери Кулуев көчөсүнөн 37 жаштагы шектүү адамды кармаган. Ал кызын алып Ошко кетүүгө камданып жаткан. Жаранды Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына тапшырып, кызды энесинин колуна өткөрүп беришкен. Ысык көлдө изделип жаткан келин кайненесине жеткирилди. Ысык көл облусунда жоголгон келинди милиция кызматкерлери туруктуу жашаган жерине алып келишти. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 7 апрелде Ысык көл райондук ички иштер башкармалыгына Кашак айылынын 53 жаштагы тургуну кайрылып, 23 жаштагы келини ОБ ошол эле күнү саат 10:00 чамасында Балыкчы шаарына тиш доктуруна кетип, ошол бойдон дайынсыз болгонун билдирген. Бул факты Ысык көл райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, дайынсыз жоголуу квалификациясы боюнча сотко чейинки өндүрүш башталган. Райондук милициянын ыкчам кызматкерлери тарабынан дайынсыз жоголгон 23 жаштагы ОБ Жалал Абад облусунан болгонун аныктаган. Ошондой эле Ысык көл райондук ички иштер башкармалыгынын Өрнөк айылынын четинде жайгашкан свалка участкасында 27 жаштагы күйөөсү К.А. менен жашаганы. 7 апрелде күйөөсүнөн 1000 сом алып, Зарина аттуу досу менен Балыкчыга тиш доктурга барганы, андан кийин дайынсыз болгону такталган. Андан ары иликтөө жана издөө иш-чараларынын жүрүшүндө аталган келин Чүй облусунда жүргөнү аныкталып, бүгүн 9 апрелде эртең менен ОБ туруктуу жашаган жерине жеткирилди. Чүйдө дайынсыз жоголгон Наталья Худякованы издөө иштери уланууда. Чүй облусунда дайынсыз жоголгон Наталья Худякованы издөө иштери уланууда. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 8 апрель күнү Аламүдүн районунун 38 жаштагы аял арыз менен кайрылган. Анда ал 1981-жылы туулган Наталья аттуу өкүл кызы 6 апрель күнү 4:30 чамасында Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаасы менен батиринен чыгып кеткен бойдон кайтып келбегенин жазган. Бул факты боюнча милиция кызматкерлери ал жоголгон Лебединовка аймагына барып маалымат тактаган. Наталья аталган жердеги батирде жарым айдан бери жашап жатканы белгилүү болгон. Эртең менен ал унаасы менен белгисиз жака кеткен бойдон кайтып келбегени аныкталган. Издөө иш-чараларынын жүрүшүндө аталган унаа 6 апрелде саат 18:35 чамасында милиция кызматкерлери тарабынан Люксембург айылынын аймагынан кармалганы белгилүү болгон. Анда изделип жаткан Наталья мас абалда болгонун териштирүүдө аныкталган. Ошол эле күнү унаага протокол толтурулуп, Кант шаарындагы айып коргоого токтотулган жана Натальяга үйүнө кетүүгө уруксат берилген деп билдирет милициядан. Учурда милиция кызматкерлери тарабынан аталган жаранды жүргөн жерин тактоо боюнча андан аркы издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Катыным өзүм билем. Бишкекте эркек кишилер кыздын колдорун кайрып зомбулук көрсөтүшкөн. Бишкек шаарында 2 эркек киши кызды тизелетип, колдорун кайрып зомбулук көрсөткөн. Бул тууралуу Facebook колдонуучу Айжамал Маматкасымова видеону социалдык тармактарга жүктөп, окуяны чоо жайы менен бөлүштү. Анын айтымында көп кабаттуу үйдүн короосунун алдынан кыздын кыйкырып жаткан үнү угулган. Барып караганда 2 эркек киши кызды тизелетип, колдорун кайрып кыйнап жаткан. Саат түнкү 11 же 12 ортосунда двордон кыздын кыйкырган үнү
угулгандан балконго чыгып карасам, 2 бала кызды тизелетип, бирөөсү мойнунан басып кармап, экинчиси белине тизеси менен чыгып, колдорун кайрып кыйнап жатышыптыр. Аны көрүп титиреп калдым. Койгула деп кыйкырсам угушпады. Өздөрү катуу кыйкырып сүйлөшүп жатышкан. Сыртка чыккандан өзүм корктум. Анан телефонду алып келип тартып алайын, хотя бы милицияга чалайын десем, ары жактан тиги 2 узун бала келип кызды куткарып, бөлүштүрүп калышты. Аларга деле баш ийбей, бул менин катыным, өзүм билем, брат, сен киришпе, кое бер, мен алып кетем, сөзүм бар деп кыйкырып жаткан. Кыз болсо алдайт, күйөөм эмес деп тиги зөөкүрдүн колунан чыкканга аракет кылып жатты. Сыртта адамдар бар болчу. Кадастр ишканасынын Оштогу филиалынын жетекчиси кармалды. Кадастр ишканасынын Оштогу филиалынын башчысы Ильяс Сансызбаев кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалым болгондой, 2020-жылдын август айында аталган филиал Ош Электро Жабык акционердик коомунун имаратын сатуу үчүн аукцион өткөргөн. Жыйынтыгында жалпы баасы 1 миллиард 500 миллион сомду түзгөн 600 чарчы метр аянттагы 16,65 соттук жер тилкесин жеке адамга 8 миллион сомго арзан сатып жиберген. Мындан тышкары ал белгиленген тартипти бузуп, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, көрсөтүлгөн жер тилкесине жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актыны мыйзамсыз чыгарган. Жапаров үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда айлык 100%га көтөрүлдү. Кыргызстанда үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун кызматкерлеринин эмгек акылары 1 апрелден баштап 100%га көтөрүлдү. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы расмий баракчасы аркылуу маалымат таратты. Анда президент күн өткөн сайын оорлошуп жаткан жашоо турмушту жеңилдетүү үчүн айлык пенсия жөлөк пулду жогорулатуу керектигин айткан. Азыр эмгек акыларды көбөйтүү үчүн аракет жасалып жатканын белгилеп, буга үй-бүлөлүк дарыгерлер топторунда иштегендердин айлыктары көтөрүлгөнүн мисал келтирген. Муну менен дарыгерлерди ишке тартуу аракети көрүлүп жатканын билдирген. Калган медицина жана маданият кызматкерлеринин эмгек акылары 1 июлдан баштап 50% жогорулай турганын, башка тармактардын айлыгын жана пенсия жөлөк пулду көтөрүүгө булактар изделип жатканын маалымдады. Каржылоо булактарды таппаса, баарын бир мезгилде көтөрүүгө бюджет туруштук бере албай турганын эске салган. Алматы Жоламан Шаршембеков Олимпиадага жолдомотту. Бүгүн 9 апрелде коңшу Казакстандын Алматы шаарында Токио 2020 жайкы Олимпиада оюндарына тандап алуу турнири Бишкек убактысы боюнча саат 11:00 башталды. Мелдешке Кыргыз өлкөсүнүн атынан күрөштүн грек-рим түрү боюнча 60 кг салмак ченинде катышкан кыргыз балбаны Жоламан Шаршембеков жарым финалда индиялык балбанды 6-1 эсебинде жеңип, турнирдин финалына жолдомо алды. Финалдык беттештер Бишкек убактысы боюнча саат 18:00 башталат. Муну менен Жоламан Шаршембеков Токио 2020 Олимпиадасына лицензия уткан 7-чи спортчу болуп калды. Буга чейин лицензияларды Дарья Маслова, Юлия Андреева, Мария Карабиская, Айсулу Тыныбекова, Атабек Азизбеков, Денис Петрашов утуп алышкан. Токио бизди күт. Акжол Махмудов Олимпиадага жолдомо утту. Бүгүн 9 апрелде коңшу Казакстандын Алматы шаарында Токио 2020 жайкы Олимпиада оюндарына тандап алуу турнири Бишкек убактысы боюнча саат 11:00 башталды. Мелдешке Кыргыз өлкөсүнүн атынан күрөштүн грек-рим түрү боюнча 77 кг салмак ченинде катышкан кыргыз балбаны Акжол Махмудов жарым финалда индиялык балбанды 8-1 эсебинде жеңип, турнирдин финалына чыкты. Финалга чыккандыгына байланыштуу Акжол Махмудов Токио 2020 жайкы Олимпиада оюндарына жолдомо утту. Муну менен Акжол Махмудов 8-чи жолдомону алып келди. Акжол, азаматсың.